Анда эмесе сиздер үчүн Украина элинин жомогунан алынган илгери бир ит болуптур аттуу мультфильмди сиздерге тартуулайбыз. Илгери айылдын ичинде ит болгон экен. Ал корону жакшы кайтарып, уурлардан сактап, мал жанды сактап, карышкырды кубалап өз ишин мыкты аткарган экен. Кийинки жылдары мурду жит билбей, көзү көрбөй, буттары жакшы баспай, картайып калган экен. Ага карабай ээлери боорукер болгондуктан баарына чыдашкан экен. Pazarga 1-2 күнгө кеткен маалда элдин баары ошол маалда ары жагынан ууру чоң дарбазадан секирип өтүп, ит картайып калганына байланыштуу ээлер үйдө жок кезден пайдаланып, болгон жакшы эмеректерин, керектүү нерселердин баардыгын капка салып алып, уурдап кеткен экен. Аны эртең менен ошондо ээси көчкө ушундай тепкендиктен баягы ит журкап кете бериптир. Шалпыйып кулагы эсип, токойдун так ортосуна чейин токтобой чуркап жүрүп, эсип токойдун ортосуна келгенде султ жыгылат. Ошентип баягы ит үйдүн мурунку жакшы нерселерин эстеп, жакшы нерселердин баарын көз алдынан учуп, менин ушунчалык үйдөн канча кызмат кылсам дагы мени үйдөн кубалап чыгышат деп бир чети кайгырып, аябай кайгырып ойлонуп отуруп бир кезде курсагы ачканынан коён деп артынан кубалап жетпейт. Ой, тыйынчышкан деп ага да жетпейт. Курсагым аябай ачты. Эмнени жесем деп ары басат, бери басат, эчтеке таппайт. Анан караса илейген багыш турган экен. Мен бул багышты кантип жемек элем деп өзү жашынып калат. Караса эле прик деп бияктан чычкан чыгып, ушул чычканды жеп алайчы деп кармасын. Чычкан жада калса чычкан мага жедирбейт. Мени ачкадан өлөт экенмин. Шорум баткан экен деп бир жок дегенде бир чөптүн тамырларын жесемби деп бир тамырды алып алып, ары тартса тарта берет, ушуну жесемби деп чайнап да көрөт, бирок болбойт. Өлгөнмүш экен. Андан көрө ушу тамырды мен тетик бакка ийилип туруп асыл өлөйүнчү деп ойлонуп турган кез экен. Кудай жалгасын. Сен эмне бакка чыгасыңбы? Мен жымчык кармайын деп токойдо ойноп жүргөм. Эмне, сени ээлериң кууп чыктыбы я? Чындап эле кууп чыктыбы?
Ай эсиңдеби? Мени куалатсың элең го. Жумуш ушундай да. Бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт. Мен өмүр бою жөө жүрөм. Мага эч ким деле сөөк бербейт. Сен эми мен дейсиң да. Ошентип баягы экөө токойду ачыкка калып улушуп бир күнү ушундай бир жакшы план ойлоп чыгарышат экөө. Ал иш пландыкы мына мындай болот экен. Карышкыр баланы алып качканда ар жактан үлгүлөп калап баягы бала аябай жагат ушу карышкыр менен иттин урушканы. Аябай эме кылыптыр анан. Эч жериң ооруган жокпу? Эч жерим ооруган жокпу? Эч жерсе болгон жок. Мейли, көрүшкөнчө. Ошондо баягы күчүк аялдардын алдына келип баласын бергенде карышкыр карап турса, тигилерин баары жыргап, мен дагы урушканды көргүм келип атат деп баласын. Ошентип баягы иттин жашоосу айдан да жакшы болуп калды. Күн өткөн сайын баягы көйгөйлөр деле унутулуп калды. Жырга уктатса токойдун, карышкырдын улуган үнү кулду. Баягы ачык болгон күндөрүн эстеп, мен ушу карышкырга жардам бербесем болбойт деп чуркап келди дагы. Бул мен. Эмне? Дагыбы? Сен тамак дагы жейин келдиби? Азыр мен ырдайм. Там на горі, ой, там на гроді, ой, там сиділа пара. Эми сөзсүз ырдайм. Ой, там сиділа пара. Сен. Рахмат. Эми сен келип тур, чай ичебиз.